балдар үчүн, элдер үчүн кечке маалда 1 саат, 2 саат бекер концерт берет. Өзүңөрдүн отурган жайыңарды, туштарыңарды эле ушундай кичинеден жасап койсоңор мына шаар көркүнө кирет да. Эртең баардык жерлердин ажаттанасынан баштап карайбыз контрол болот да. Эми келечекте Кудай буюрса, мынанын үстүн дагы бир жабайлап атабыз. Пробканы эмне үчүн пробка кылып алабыз? Бүт шаардын ичинде соода түйүн кылып алабыз да жолдун боюнда. Бюджеттин акчасын биз бир тыйын дагы bir жака иштетпейбиз. Только бюджеттин акчасы, элдин акчасы элге иштеш керек. Элибизге жакшы иштерди кылышка болот асыздар. Биздин максат сиздерди деле колдоп, бирдикте иш алып барышта. Быйыл кичине кыйла ишкерлер менен мына шаарыбызда жакшы иштер болду, ошону сиздерге көрсөттүк. Сүйлөшөлү. Заманбап паркыбызды ишке киргизип алдык. Айтып өтсөк, шаардын курулуш башкармалыгынын тарабынан 32 миллион сом каржыланып, мына тапан-таш балыкчылыкка басылып, жаңыдан шамчыраттар орнотулуп, ошондой эле ирригация жагы да каралып, мына бактагы сугаруу, көчөттөрдү сугаруу боюнча дагы ушундай жумуштар аткарылып, сонун эс алуу буруп айтса болот. Объекция тарабынан 40 видео коопсуздук камера орнотулуп, андан тышкары мына демөөрчүлөрдүн атынан Таркан компаниясынын атынан 25 узун отургучтар. интернеттен көрүп, шаар үчүн кылып, баарын көрүп, угуп, ошо мен да келип ушул иштерди кылайын деп кылдым эле. Жүрөшайын дейсиз. 30% бересек демейт. Ризыгылдык менен. Өнүктүрөбүз дейбиз. Анан туристтер келсе, элементарно ушу ажатканаларга көңүл бурбайбыз да. Шаарда кафе болобу, ресторан болобу, парк иштетеби, жеке ишкерлик кылабы, баардыгы биринчи очередь ушу ажатканага көңүл буруш керек да. Мына колдон келсе, бир соолчулук ишинде бир көчөнүн боюнда бир коомдугунда көп жүргөн жерлерге ушундай чакан ажатканаларды оңдоп койсок. Ушундай баардык жерде баскан турган жерибизди өзүбүздөн баштап ушундай оңдошубуз керек. Жаштар театры да айтылат, жаш балдар театры деп. Bunun eski жетип калган театрды мына бул Строй Сити компаниясы тарабынан Азамат деген компания келип ушул жерде өз демөөрчүлүгүн алып, оңдоп түзөп, тиги жартылар коюп, балдар эс алуу үчүн жайларды сонун кылып берсем болот. Мына өзүнүн инициативасы менен келип. Биздин маданият кызматкерлери, маданият кызматкерлери ушул жерде жаш балдар үчүн, элдер үчүн кечке маалда 1 саат, 2 саат бекер концерт берет. Паркка киргенде балдарын алып келип, ушу суббота күнү кечкирин ушул жерде концерт берет. Анан бул жердин акыбалы өтө мындай десем начар болгон экен да. Анан ошону азаматка айтсак келип, кыска убакыттын ичинде бул жерде 10-15 күн ичинде мыналарды коюп, баардыгын аны сахнаны жасап берип жакшы. Ушунда жаптырайын десек, наоборот, караңгы болуп калгыдай да. Жаптырбай ачык болуп койду. Бул ишти баары жак театр болду да. Анан келечекте мына артыңыздарда көрүп атасыздар, мына биздин ошол театрчы бул дагы акыбалы өтө оор экен. Биз азыр буну проект даярдап атабыз. Буну дагы толук мындай реконструкциялап жакшы оңдоп, анан жайдын бул ичинде 1000 адам отура турган мындай концерттерди өткөзгө турган театр кылайын деп атабыз. Драм театр өзүңүздөр билесиздер, филармония, Бабур театрлары ал маданият министрлигине карайт. Эгер ал жерге акча түшсө деле, ошол министрликтин шотуна кетет. Биз эми жергиликтүү өзүн-өзү башкарып болгондон кийин биз акча түшүрүшүбүз керек да бюджетке. Акча түшүрүшүбүз керек, ошон үчүн ушуну дагы наркы жылы Кудай буюрса оңдоп түзөдүм, өткөзөбүз. Быйылкыга испет этпей калдык, наркы жылы бул жерде жасайбыз. Шаардыктар үчүн паркка келгендер ушул жерге келип жакшы концерт көрүп, мындай руханий байлык алып кете турган жай болуп.
жаштар ынтымагы деп эс алуу багы деп ушул жерде бир 600 миңге жакын акча кетирип мына жерде бүт көртөндүрүп түпкү жарыктарды коюп отургучтарды коюп ушул балдарга сатып мындайда кичине эле билинбеген жер бирок карап канча деген адам мына жерде кечке мал келип эс алып жакшы жайга айланып калды. Ошол балдарга да чоң ыраазычылык билдиребиз. Өзүңөрдүн отурган жайыңарды, туштарыңарды эле ушундай кичинеден жасап койсоңор мына шаар көркүнө кирет да. Турабы? Мына кээде отурган жерибизди дагы тушубузду да лотокту дагы тазалап койбой атабыз да. Мына чоң ресторандар, кафе, ишканалар, гостиницалар мына туш неме кылбай атат. Азыр мына бүгүн көрсөтүп атабыз. Эми кийинкиден баштап контроль кылабыз да. Ушуну жыйынтыгын бериш керек албы. Макулбу? Мына көрүп кичинеден кандай иштер болуп атат. Сине дагы ушуну атайын көрсөтөбүз деп. Келіп bir айдың убагында 7 миллион акча каражатын өзүнүн эсебинен кетирип күнү түнү 50ден ашык ишкерлер ушул жерде иш алып барып атышты. Вот кеч караңгыда кетишип, светтерде иштешип атты. Бул жерде дагы Ихлас компаниясынын директорунун помощниги бар экен, тилекке каршы бүгүн Бишкекте болуп калышыптыр. Өзгөчө вот Ихлас компаниясына ыраазычылык билдирип кетсек болот. Мына центральный ходун көрдүңүздөр, тоже өзгөчө көңүл бурушуп, өздөрүнүн баягы художественный немелерин, өздөрүнүн идеяларын сунуштап атышыптыр. Ушундай сулуу кылып туруп, дарбазасын кылып, мына лестницаларында акыбалын көрдүңүздөр, атайын мраморларды алып келип жасашты. Эмакон компаниясы мына керезелерди көрдүңүздөр, мына столдорду атайын өздөрү Оштон алып, жактырышпастан Бишкектен алып келишти да. Ошондой эле могул жерде өзүбүздүн мына магазиндерди иштеткен, Курманжан ата көчөсүндө иштеген биздин ишкерлерди чакырдык. Галерея Ош компания магазини бар бул жерде. Вот ушу галерея Ош магазинине да өзгөчө ыраазычылык билдирип кеткибиз келет. Ушул жерде строй материалдарды бүт ушу галерея Ош компаниясы бизге жардам берип берди. Эртең баардык жерлердин ажаттанасынан баштап карайбыз, контроль болот да. Астын үстүн баардыгын карап, эми мыйзамдар бар, баягы менчигинин түрүнө карабастан баардыгы баш ийет да. Түшүнүңөр да. Ошон үчүн биз азыр бүгүн көрсөтүп, кийин бизде шаардын ичиндеги баардык кызмат көрсөткөн ишканалар ушундай болуш керек, ажатканасынан баштап. Отурган ушу кафе, ресторандардын баардыгы, даже сервировкаларынан бери карайбыз. Кээде жашырганда эмне кафелерге кирсең, бүт антисанитария баардыгы. Туристтер келип атат, билинбей, канча миңдеген туристтер, 2 эсе, 3 эсе өстү туристтердин келгени. Мына түрк дүйнөсүнүн маданий болгонубуз эң жакшы болуп атат. Азыр интернеттен көрүп, анча деген туристтер келип атат да. Мына ошол келип силердин мейманканаларда жатып атат, ашканаларга кирип тамак аш жеп атат, колго жасалган буюмдарды билинбей азаздан алып кетип атат. Баардыгы экономикага пайда берсин да. Ошон үчүн биз Ош шаары мына экинчи борбор кала өзүнчө статуска ээ шаар болгондон кийин биз баардык жагынан урматтуу ишкерлер үлгү болушубуз керек да. Акылуу анан колдон келсе шаарга жардам, келбесе өзүңөрдүн отурган жайыңарды оңдоп түздөш да ошол. Түшүнүңөр да, максат ошол. Анан кээде мындай мен көрүп атпайсың, эртең менен кеч кирип атам, кирген жерде сөзсүз бардак да. Көпчүлүк жери. Кайсы кафе, ресторанга кирбе, сөзсүз ошол жерден антисанитария да. Мейманканаларына кирсең, элементарный жасап кое турган нерселер жасашпайт. Азыр Асанберлер көрсөттү муну. Уялбай эле кирип биз карап койгула да. Мына ажатканасынын ар жагына кирип көрүп койгула. Акылуу ушундай болуп шаарыбызда бир оңдоп түздө иштеген. Келечекте Кудай буйруса, булардын үстүн дагы бир жабайылдап атабыз. Көрдүңөрбү, мына азыр эми мыналар кышка калып кетсе, сынып, кайра эме жок болот. Ушуну эми акча изденип атабыз да. Бул да чоң акча болуп атат. Эми булар үстүн жаап калышы керек. Анан акырындык менен мына бакойлорунда эки жактарын жаап, отуруштар бүт ушундай алмаштырайлы деген ойдобуз. Анан өкмөт
премьер-министр Мухаммедкалый Дүйшекеевич келгенде biz проект жасатканбыз, мына беговой дорожканы сметасын түздүккөндө 12 миллионго түзгөн сметасын. Анан бирок биз ошо 12 миллионду буну жасаттык, ошо бир ишкана 3 миллион 3,5 миллионда кетти. 3,5 миллиондого кетирди, акчаны эконом кылып, Сынташ деген компания жасап берди. Мына прожекторларды көрүп атасыздарбы? Булар бүт азгы заман талабына жооп берген. Бирөөсү 1 миллионда, ошондо 4 миллион кетти да. Бул кымбат эмелер Россиядан алып келдирди, түнү жап-жарык кылып көрсөтөт. Ушуну жасаттык. Андан эконом болгон акчаны мына драм театрдын астында түнү көрүп атасыңарбы? Светтер көрүп, астында брусчаткалар басылды. Ошону бастырттык. Мэриянын астын көрдүңүздөрбү? Мэриянын астындагы баягы брусчаткалар. Ошолор барды. Мындайча айтканда, мунага кете турган акчаны биз эконом кылып, канча деген иштерди бүтүрдүк да. Запад Global компаниясы тоже жардам берген. Отургучтарга 300 миң акча. Визион компаниясында представитель ушул жерде жүрөт. Визион компаниясы барбы? Визион. Талайдык 700 миң акча жардам берген. Жакшы. Анан эми мына анау коллег ажатканан көрүп атасыздар да. Билинбеген менен ушул деле 2 миллиондой акча кетти. Азыр барып көрсөңүздөр болот, ажаткананда акча. Өтө оор ажаткана болгон эмес экен стадиондун ичинде. Мына билсеңер баякындан дагы жакшы. Аны азыр парта көрдүңөр го. Андан дагы жакшы ажаткана мына. Мужской, женский. Анан эң негизгиси мына мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга да ыңгайлаштырып ошол жерге баягы эме ажаткананын өзүнчө кылдык, анан ортосунда турган ошо мүмкүнчүлүгү чектелгендер, инвалидтер үчүн жасалган ажаткана да. Туурабы? Мына ажаткана болгон эмес экен стадиондун ичинде. Эң проблема ушул. Союз мезгилинин аркасында бар экен. Азыр эми ошол эле жигит айтып атат, буну дагы мына yüzüm ишканасы Марс деген жигит жасап берди. Аркасына ошол чуркаган спортсмендер үчүн душ жасап берип атат да, душ. Чуркагандан кийин мына биз спортсмендерге бир сыйга чайканып кетет. Эми бул стадиондо дагы Кудай буюрса, мына чуркаган мына болбош керек. Эми спортсмен балдар болсо билет. Бунун үстүнөн баягындай резиновый эме покрытие кылайлы деп атабыз да, дорожканы резиновый. Аны да изденип атабыз, бир ишке жигиттер жасап беребиз деп аракет кылып атышат да. Мына эми Борбордук стадиону деп толук талапка жооп бербесе дагы мурункуга салыштырмалуу кичине оңдолуп түзөлүп калды. Жерде аквал группаны билесиңердер. Бүт соода түйүн болгон эки тарабы тең. Жолдо мына шаарда пробка дейбиз да. Жол тар, жол кеңири эле экен көрсө. Пробка эмне үчүн пробка кылып алабыз? Бүт шаардын ичинде соода түйүн кылып алыппыз да жолдун боюнда. Ар бир магазинге экиден машина кирип кеткенде мына ыңгай шарт түзүлүп, шаардын ичинде пробка болот. Анан биз ушуларды тазалап андан кийин ушу жасаш керек болду. Анан биз Нурзаманга кайрсак, мына Айбир деген инибиз Нурзаманда ошол оштогу жетекчиси. Болуптур деп бир ооз сөздөн кабыл алып, биз ушул жерде көрсөткөн жерибизди жасап берели деп, мына ушунун баардыгын өзү проект даярдатып, ички астындагы ирригация, мына астындагы лотокторду, түнкү освещение, мына остановканы дагы ушул өздөрү жасап берди, мына остановканы. Анан эң негизгиси мына үйдүн сырты жакшы болбой калганда акырында ушунда жасап берип, краскалап бер десек, сыртын кошуп ушул жерде бүт мына жашылданды, биздин бир дагы колубуз тийген жок да. Мына 3,5 миллион сомдой акчасы кетти ага примерно. Бардыгын өзүнүн ушул компания жасап берди да. Мына сиздердин атыңыздардан бир чоң ыраазычылык да. Мына ушул дагы сооп бишет болгондо. Мына канча деген ушул жерде биздин аталар, апаларыбыз, инилерибиз чыгып, кечке маал ушул жерге чыгып, ичине ден соолугун чындап отурат, эс алат. А мурун кандай болгон? Мурун чыгып, уруш, жаңжал, бастарды кыйкырып, окуруп, бакырып уткан жер болгон жер. Туурабы? Жашырганда эмне бул жер? Мына азыр ушундай ишкерлерибиз менен, мэриянын аракети менен ушундай иш-чаралар болуп атат да. Ошон үчүн көрсөткөнүбүз дагы бүгүн баягы айтканда, силер ушуга окшоп кичинеден мындай чоң объемде жасабасаңар да туш-тушуңарды жасап койгула. Ошол жерге барып эле жасаган жерлерде биз кичинеден чакан семинарларды өткөзө коелу. Ошону көрсүн, эл мактанганда эмес.
ошону көрүп экинчи ишкер мен дагы ушундай оңдоп түздөп коеюнчу, ушундай жарыктандырып коеюнчу, 2 отургуч коюп коеюнчу, астыма лоток коюп коеюнчу деп туруп аракет кылыш керек да. Биз баардыгын көрөбүз. Эң негизгиси биз көрбөсөк да Алла Таала Кудай көрүш керек да. Атурму тапкандарыбыздын ошондой баракасын да. Рахмат эме баардыгыбызга туздап бир кол чаап. Алла разы болсун. Ким аксакал Elimizde yurtumuz yaxşımadıksa, bularni rivojligini yana ko'paytirsa, elimizga shunaqa yaxshi ishlarni qilishga Alloh nasib qilsin. stadion, баягы жерлерде баардык болгон ишкерлер турат, ошол баардыгына да дуа берет. Xudo xohlasa shu she'rlarimizda hammasi nima niyati bo'lsa, ishlari ilgari bo'lib, umrlari uzun, rizqlari halol bo'lib, Alloh taolo hamma qilgan ishlarni yaxshilardan darg'or. Allah razı olsun. 200 ming so'm akça çıkarsa biz 200 ming so'm beremiz da. 500 ming çıkarsa biz 500 ming beremiz. Şunu da ошончу шаарда мына жолдун боюндагы фасадтары бүт бирдей кылып жакшылап оңдошуп берсе, коноктор келген. Анан кийин мүмкүнчүлүккө жашап астыларында, үйдүн королорундагы ушу жасаганга жардам беребиз. Кийинки жылы ушул дагы кошумча акчаны биз дагы көбөйтөбүз. Быйыл 15 миллион карасак, акы жылга дагы көбөйтүп беребиз. Ошон үчүн элдерге бая туура түшүндүрүшүңөр керек да. Давай мына мүмкүнчүлүктү пайдаланып калайлы. Oro sarayыбызды оңдотуп алайлы. Мэриядағы эми. Бирок тилекке каршы көп үйлөрдө жашайт квартираттарды киргизип койгон, квартиралар бизнеске айландырып алгандагы бир тыйын акча бергиси келбейт. Бирок биз азыр эми комиссия түзөбүз дагы бүт ошо квартирага берген үйлөрдү да налоговыйдан, полициядан, өз мэриядан комиссия түзүп туруп бардык үйлөр боюнча обход кылып чыгабыз. Иштетеби гостиница эме квартира алды. Пусть налогу төксүн. Biz жергиликтүү өзүн өзү башкаруу болгондо биз бюджетке акча түшүрүп алып туруп анан ошонун негизинде шаарды оңдоп түздөшүбүз. Бюджеттин акчасын биз бир тыйын дагы бир жака иштетпейбиз. Только бюджеттин акчасы, элдин акчасы элге иштеш керек. Ону жеген бюджеттин акчасына кол салган адам эч качан оңбойт. Буну Кудайым кое бербейт да. Туурабы? Ошон үчүн бюджетке мына салыкты коркпой, салыкты төгүп берсеңер, аны биз ушу максаттуу иштетип беребиз.